Ханым, биздин чайханабызга алыстан коноктор келатыптыр. Эмне кылалы? Коноктор келаткан болсо, анда жоокерлерге айт, тосуп алсын. Биз Кумара этно чайханасы баардык конокторду тосуп алууга даярбыз. Жарайт, ханым. Анда жалпыңыздарга Кумара этно чайханасы менен тааныштырабыз. Жүрүңүздөр. Саламатсыздарбы? Эжеке, саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшысызбы? Жакшы. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Мен Кумара чайханасынын жетекчиси болом. Аты жөнүм Самышева Жанна. Киргенде эле кыргыз жыттанган бөлмөлөрдүн башталыш экен да, башат экен. Салып турган мына килем, илинип тургандар, кереги, түндүк. Кумара биринчиден бул эски кыргыздын сөзү да. Анан унутулуп бараткан сөз. Анан ушундай кыргыздын унутулуп бараткан сөзүн мындай унутулбасын, элдин оозунда кайрадан колдонсун, элдин оозунда болсун деп ошол атты койгонбуз чынында. Эми таанышалы жүргүңүз келеби? Бул жак саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Сонун, кызмат дагы ушундай сонун. Кыздардын, балдардын кийингендери да кыргызча. Ооба. Балдардын кийимдерин дагы атайын заказ кылып тиктирдик. Абдан мындай өздөрүнө ыңгайлуу болсун деп биринчиден, анан денесине дагы жагымдуу болсун деп жакшы кездемеден тандап туруп, өзүбүздүн логотипти ойлоп таап түшүрдүк. Кыздарга дагы мына сонун кыргыздын чапаны, көйнөгү, кыздарыбыз сулуу болсун деп. Биз негизи 1 жыл болуп калды баштаганыбыз. Бул жерди алып, арендага ремонт кылып, баардыгын сыйрып, эскилерин баарын жаңыртып, анан дизайнды мен өзүмдүн кайнелерим Акталал жигиттер ойлоп табышты. Биздин чайханада улуттук тамактар, биздин кыргыздардын улуттук тамактары болот. Андан сырткары кадимкидей чайхана келип эле тамагын ичип кетсин деген ой эмес, ушу кыргыздын өнөрүн көрсүн, кулагы менен уксун, колу менен кармап көрсүн. Анан ушул жан дили менен ушу кыргыздын маданиятына неме кылсынчы депчи. Жан дүйнөсү менен сезип, көрүп, мындай ойлонсунчу деген ой менен жасалды да. Ал эми бул жак канча орундук ушул жер азыр? Мына бул залдын ичине 80 адам батат. Анан 4 бөлмө, бирөөсүндө 16, 18, 32, анан 14 кишилик бөлмөлөр. Азыр айтып калдыңыз го, ар бир бөлмөдө бөлмө бар, анан аталыштары бар депчи. Ошол туурасында келгенсе, бул не деген бөлмө? Аталышы кандай? Бул бөлмө, биздин бөлмөбүз Кыргыз үйү деген бөлмө. Бул бөлмө 14 кишиге ылайыкталган. Өзүң байкагандай көрдүңбү? Кыргыздын үйү. Керегелери бар, шырдактары бар. Мунун дагы немесин байкасаң, дубалын дагы лайдан жасадык да. Кол менен чаптап, кол эмгек да бул дагычы. Биздин инилер жасады. Бул пано чексиздик деген пано да. Кирели. Бул бөлмөнүн аты кыздын бөлмөсү. Кыздын бөлмөсү деп атаганыбыздын себеби өзүң байкагандай мындай назик,
өңдөрдү колдонгонбуз да. Бул жерден бул бөлмөгө мисалы үчүн 16-18 киши отурса болот. Бул бөлмөдөн атайын ким кааласа кызын узатса болот. Бул үйдө болсо өзүң байкагандай мына соонун колго жасалган асма шамдарын кыздар жасаган. Кыздардын сөйкөсүнө окшоштуруп панолорду жасашкан. Кыздарга ылайыктуу ушуну назик бөлмө кылдык да. Көрүсөм сиздердин чайханаңыздардан көп бага кандай десем, көп кыз узап жашылыкка отурсун дейли. Рахмат. Кийинки бөлмө бул бөлмө каганат деп аталат. Бул бөлмө өзүң байкагандай чоң экран бар. Бул жерде мындай жыйын кылса болот, ар кандай чогулуш кылса болот. 32 киши баткандай орундуктарды даярдадык. Ооба, музыка коюлчу аппараттар бар, экран бар. Бул жерден чогулуш же жыйындарды өткөргөнгө аябай ыңгайлуу. Көп компанияларга керектүү болот. Бул жактын аянты канча азыр? Бул жердин аянты 25 квадрат. Бул жак кышында суук болбойт, жакшы Жок, жылуу. суук болбойт. Бул жерде да атайын жылыткычтар бар да. Азыркы замандын жылыткычтары кондиционер дегенде. Замандын талабына ылайык Замандын талабы. Кийинки бөлмө. Анан кийинки бөлмө эң кызыктуу соонун бөлмө биздин. Бул да бөлмө үңкүр деп аталат. Үңкүргө киргенде болот экенсиң да. Үңкүргө киргенде да жаңырып чыгат да. Үңкүргө киргенде болосуң да, үнүң да жаңырат. Мунун баары көрүм колго жасалган дубалдар. Соонун кылып колго жасаган, үңкүрдөгү кылып. Байкасаң, асма шамдар да бар. Таштан жасалып, анан Оюм чийимдер бар экен. оюларды түшүргөн көрдүңбү? Соонун оюлары. Кумара. Кумаралар мына. Кумара. Бул кумаралар. Буну атайын. Муну каяктан таап аласыздар дейт. Мунун чындыгында мен иним таап келди да. Ар кайсы жерден чогултуп сатып келген. Буларга да көп жыл болгон, көп кылымдардан бери катылган кумаралар окшойт ушу. Баасы да бир кымбат болуш керек булардын, азыркы мисалы табышы дагычы. Жаргылчак. Бул жаргылчак, биздин жаргылчак. Азыр чогултуп атабыз биздин улуттук кыргыздарга таандык ар кайсы буюмдар. Жаргылчак, эрди айылдан алып келдик. Жаргылчакты муну баары колдонбой калды да. Чачылып колдонбой калган нерселер азыр мына бизге кымбат болуп атат да, анткени биздин балдар унутпасын, биздин балдар да таанып билсин деген. Бул жерге 16 кишилик орундук, кааласа 18 киши деле отургузуп коебуз. Үңкүрдө отургандай отуруп алып эле маектешкенге болот экен да. Бул жерде ырдаганга ыңгайлуу да. Ырдасаң соонун жаңырат да. Бияка да соонун шерине берсе өлө сонун болот да. Өзүңүз ырдаганга кандайсыз? Жо, мен өзүм ырдагандай ырдайм. Мен жолдошум аябай сонун ырдайт. Ырдап көрсөңүз биякты бир текшерип көрөлү деп аткам да. Жок. Депчи. Анан кийинки биздин бөлмөбүз мына биздин ака кыргызга таандык таза биздин боз үй. кыргыздын үйү боз үй. Боз үйдү атайын бул жердин немесин ачып койдук көрүм, керегеден көрүнүп турат да. Мен азыр таң калып атам да, эмне себептен боз үйдү ушул чайхананын ичине киргизип койду болду экен депчи. Анын да бир өзүнчө түшүндүрмөсү болсо керек. Бул эмнеге боз үйдү чайхананын ичине киргиздик? Анткени эч кимде жок мындай. Биринчиден, чайхананын ичинде боз үй жок. Анан бул боз үйдү немени да ойлодук да, Кыргызстанга келген коноктор келет. Анан боз үйдү көрүш үчүн алар атайын тоого же айылга, сырт жака чыгыш керек да. Мисалы үчүн бизге чет элден келген коноктор кирди, сразу көрсөтөбүз. Мына биздин боз үй, кыргыздын үйү,
ушундай боз үй болгон. Азыр ачылганыбызга аз калды. Кудай буйрса 3 декабрда ачылабыз. Ачылышты Сарымерден менен ачып атабыз. Биздин улуттук тамактарды көрсөтүп, мындай тамак беребиз элге. Андан сырткары оюн зоок Сарымерден кылалы деп чечтик. Сарымерденге кадимкидей эле билет сатып алышат, орундуктар сатылат. Сарымерденге атайын артисттер келет, балдар кыздар ойношот, кадимкидей баягы Сарымерден оюну өткөрүлүп турат го. Кадимки эле Сарымерден ушул жерде болот. Кадимки эле Сарымерден ушул жерде болот. Атайын сцена даярдап атабыз, артисттер даярданып атышат. Билеттер сатылдыбы? Сатылып атат. Уже жарымысын сатып койдук, уже ачыла электе эле сатып койдук. Жетишип калдылар досторубуздар дагычы. Бул жака келип Сарымерден көрүп, кыргызчтанган бөлмөлөр менен таанышып кеткиле. Ооба, Кудай буйрса келгиле 3 декабрда баардыгыңарды күтөбүз. Сонун оюн көрсөтөбүз. Кыргыздын улуттук тамактарын көрсөтөбүз. Андан сырткары Египетке жолдомо ойнотулат. Анда мага 2 билет бериңиз. Ар түрлүү анан баалуу белектер да таратылат. Абдан кызыктуу болот, кыскасы, келгиле. Египеттен калып калбагыла. Ушунча элди тейлеп атасыздар. Сөзсүз түрдө ашкана көпчүлүгү кызык да. Кандай шартта жасалат, эмне болот, ким жасайт, кантип жасашат. Ашкананы көрсөк болот, Болот, сөзсүз түрдө. Өзүң көрсөң, мына жаркырайт го, жарык, чоң, баардык талаптарга жооп берет. Чындыгында Кыргызстанда мындай талаптарга жооп берген ашканалардан өтө аз эле да. Анан биздин шеф-повар менин иним болуп калат. Туугандарым баары бакта экен да. Туугандар, кайнилер, туугандар, инилер дегендей булар өзү ашпозчу болуп иштегенине көп жыл болду. Ана Москвада да иштеген, Мишлендин жылдызы бар ресторанда. Анын үмүтү ушу Кыргызстанга Мишлен жылдызын ала тургандай биринчи реста чайхана бололу деген үмүт менен баардык талапка жооп берген кухня жасатты да. Ошон үчүн ошондой көрүм, чоң, жарык, оюларын да чачып салганбыз. Баардык талаптарга жооп берет да. Иштегенге ыңгайлуу ашпозчуларга. Ашканага келген продуктылар кошумча эшиктен кирет. Кошумча эшиктен кирет, атайын эшик бар. Ал эшиктен киргенде буттар тазаланат, дезинфекция болот. Андан кийин ашканага кирген жактагы мына атайын ванночка жасалганда, бул жерде дисковрик турат да. Муну буттар адам киргенде эле автоматически буту тазаланат да, дезинфекция болот. Бул жерге мына официанттар бул жерден алып кетет тамактычы. Ашканага жөн кирбейт да, буттар тазаланып дезинфекция болот. Андан сырткары берки ашпозчулар кирген кошумча бөлмөлөрдө бүт бар ушундай ванночкалар бар, дисковриктер бар да. Тазаланып турат, тазаланып турат. Жакшы. Ушу баардык шарттарды сактап атабыз. Мына кадимет, эми мен сага баардыгын көрсөттүм, таанып билип алдың. Сонун экен чындап эле. Баардык бөлмөлөрдү айтып бердим. Ар бир мындайча айтканда аталышын, түшүндүрүп бердим. Эми кадимет Кудай буйрса 3 декабрда ачылабыз. 3 декабрда келгиле, ачылышка катышкыла. Ачылыш күнү ордо оюну да ойнотулат. Ордо оюнунун атайын балдарга үйрөтөлү деп атабыз. Азыр ордо оюнун да унутуп калды да, ошон үчүн ордо оюну ойнотобуз, Сарымерден ойнотобуз. Келгиле 3 декабрда баарыңарды күтөбүз. Сизге ыраазычылык эжеке. Бар болмосо, аман болмосо оорубаңыз. Убактыңыздын бага тардыгына карабай азырчы өзүңүз келип, өзүңүз тааныштырып берген үчүн ыраазычылык билдиребиз. 3 декабрда ачылабыз деп атасыздар да. Эл келсин, батпай калсын ушул жердечи. Рахмат. Айтканың келсин, рахмат. Анан Египетке 2 кишилик билет эме чакыруу бар деп колдуңуз го. Эми бөтөн бирөө көрбөй мага эле бериңиз, билет алып бересизби? Көрөбүз, жүр.